жерде сийип коюшу мүмкүн, же болбосо баягы унду алып келип көптөрүм деген жемиштерди алып чачып коюшу. Ошондо жок дегенде болсо ай деген бир катуу үнүбүз чыгат да турат. Мына ошолордун баардыгы биздин балдарыбыздын көңүлүндө, жүрөгүндө так болуп калыр экен дагы. Башында бала теп-тегиз аппак барактай болсо, ошол ата эне менен жашаган жылдардын аягында ушундай бир ичинде бир кандайдыр бир блоктор кала бериши мүмкүн. Анан азыр психологдор деген аябай өнүгүп атат, психологдор деген өнүгүп, көпчүлүк эле балдарда ошо атасына, апасына болгон таарыныч деген блок болот экен да, баланы блокировать этип коет экен. Көп мүмкүнчүлүктөрүн блоктоп коет экен. Бала аны сезбейт өзү, бирок кандайдыр бирөөлөрдөн өзүн кемирээк сезип жүрөт, же болбосо иштеп жигиликке жетем десе, бир жолдор ачылбагандай болуп. Анан ошолордун баары психологдорго кайрылып, көпчүлүк эле ошо